Бул 6 майда ачылган акыркы мектеп эмес. Алсак Лейлек районунун алыскы Сумбула айыл аймагында 150 орундуу билим уясы пайдаланууга берилди. Мектептин эски имараты болсо 1979 жылы салынган. 2022 жылы бир бөлүгүнөн өрт чыгып, окуучулар онлайн окуп келген. Элеттиктердин кубанычына кабарчыбыз барып жеринен күбө болду. Мындан 45 жыл мурун салынган Сары Дөбө орто мектебинде окуучулар мына ушундай шартта билим алып келишкен. Имарат азыркы билим берүүнүн талаптарына такыр эле туура келчү эмес. Андан калса 2 жыл мурун өрт кырсыгы катталып, сабактар аргасыз онлайн өтүлүп калган. Мындан улам элеттин мүдөөсүн эске алып, өткөн жылы республикалык бюджеттен типтүү жаңы мектептин курулушу башталган. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, ушунун негизинде аталган имараттарды ачууга уруксат сурайм. Уруксат ача бериңиздер. Мына мынтип жаңы мектептин ачылышына президент өзү онлайн күбө болуп, кызыл тасмасы кесилди. 150 орунга ылайыкташкан жаңы мектеп 84 миллион 500 миң сомго тургузулду. 2 кабаттан туруп, замандын талабына жараша бардык шарты менен курулган. Учурда мында 216 окуучу билим алат. 150 орундуу жаңы мектептин имаратынын курулушуна Кыргыз Республикасы мамлекетибиз, Кыргыз Республикасынын президенти, бийлик органдары, бардык тармактар чекеден жардам беришти. Биздин негизги эми милдетибиз ошол жаңы мектепте окуучуларга жакшы билим тарбия берип, өлкөнүн келечеги үчүн жаңы жакшы моунду тарбиялап берип. Спорт зал, ашкана, кол эмгек каанасы, керектүү шаймандар менен жабдылган предметтик класстар. Мунун баары жаңы мектептеги мурда кийин жок жаңы шарттар. Бул эңириде мугалимдерди кубандырып, окуучуларды сабакка шыктандырат. Баарыбызга жакчы, кол эмгек жаңы машиналар менен жана бардык класстар чоң кеңири болгондуктан баардыгы бирдей болгон жакты. Эми биздин окуучуларыбызга жаңы шартта билим алганга, жаңы жаркыраган мектепте окуганга шарт түзүлдү. Биз баардыгына ыраазыбыз. Ачылышка айыл эли да күбө болду. Анткени бул жаңы билим уясынын салынышын алар бир нече жылдап күткөн болчу. Сары Дөбө айылында биринчи жолу 2 кабат имарат. Мектеп биринчи жолу. Айылды кыдыртсаңар жок 2 кабат имарат. Ушуга ар бир кирпичин койгонго дагы ошол бир тамгасын жазып, дилинен ыраазычылык билдирген бардык инсандарга жалпы эле элим атынан ыраазычылык билдирем. Өткөн жолу президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен өлкөдө 100 мектептин курулушу жүрсө, анын 21-и дал ушул Баткен облусунда курулуп, пайдаланууга берилген. Быйылкы жылы Баткенде 12 мектептин ачылуусу күтүлүүдө. 2021 жылдан 23 жылга чейин жалпысынан биздин Баткен областына 92 капиталды курулуш жүрсө, ошол 92-нин ичинен 45-и бул мектеп салынды. Быйыл 2024 жылы 45 капиталды курулуш пландаштырылган, область боюнча 12 капиталды курулуш бул мектеп болуп саналат. Демек биз Баткен областыбызда мектептин эскилигин же болбосо авариялык мектептердин баарын биз мындай ыкчам түрдө жоюп жатабыз. Эске салсак, 2023 жылы Баткен облусунда 21 мектеп менен катар эле 10 бала бакча, 8 саламаттык сактоо мекемеси, 6 таза суу объектиси жана 3 маданият үйү курулуп, эл кызматына тапшырылган. Бул үчүн бюджеттен 1 миллиард 500 миң сом каражат жумшалган. Миңгүл Көчөрова, Абдирашид Саттаров, Ала Тоо